Assalamu alaikum. Игілік Академиясы кезектегі маалымдамасын сіздерге сунуш кылам. Бүгүн да сиздер менен биздин ийгилигибизди качырган дагы бир кетепетти адат жөнүндө сөз кылабыз. Алда болсо өтө көп кездешкен, өтө бир биздин жашообузда өзгөчө ушундай башка элдер билбедим, бирок мен өзүмдө өтө көп ушуну кездештирем. Өтмүш менен жашаган адамдар көп. Bir karaganda ertең менен турат, дарат алат, намаз окуйт, намаз окубаса да эртең менен тамагын жасап ишке барат. Bir karaganda келечек үчүн багыт алган адамдай көрүнөт. Бирок анын оюнда өтмүш кечеки күн менен жашайт. Кечеки окуялар менен жашайт. Бул өткөндө муногу мага мындай деген. Өткөндө бул мындай кылган. Муногу нерсе мындай. Бардык нерсе өтмүш. Аялы менен жашай албай ажырашты. Аялы башка күйөөгө тийди, андан төрөдү. Бирок бул аялы менен биягында. Дагы эле аны менен жаңжал. Дагы эле аны менен жаңжал. Дагы эле аны менен жаңжал. Образдан чыга албайт. Мына ошол ситуация, өткөн ситуациядан чыга албайт. Ошол менен дагы эле ооруп жүрөт. Бирөө бир сөздү айтып койгон, ага таарынган ошол таарынычы дагы эле жүрөгүн кысып жүрөт. Бирөө бир коркутуп койгон, ошол корккону дагы эле жүрөт. Койчу өтмүш менен жашайт. Келечек көзүнө көрүнбөйт. Bir караганда келечекке жашап аткандай эле көрүнөт. Муну да аябай көп кездешкен кесепет адаттардын бири. Ошондуктан бүгүн өтмүштүн өзүнө жараша мамиле кылганды үйрөнүш керек. Алда эмне? Өтмүштү биз анализ үчүн гана кабыл алабыз. Өтмүштү үйрөнүш үчүн гана кабыл алабыз. Ал жок, өтүп кетти, бүттү. Келечек али келе элек. Аны биз билбейбиз эмне алып келет. Биз бүгүнкү менен жашашыбыз керек. Келечекке багыт алышыбыз керек. Бирок жашаганыбыз бүгүнкү реалдуулук болуш керек. Алдымда камера турат, камеранын ар жагында сиздер. Мен сиздерге ушул сүйлөп жаткан учурум гана мен үчүн акыйкат болуш керек. Мен азыркы сүйлөп жаткан учурум гана мени жоопкерчиликке, келечектеги жоопкерчиликке түртүш керек. Өтмүш эмес. Өтмүштүн биз үлүшүн алдык. Өтмүштүн үлүшү азыр биз ушул жашап аткан жашообуз. Биздин азыркы абалыбыз бул кечеки биздин кыялыбыз. Бүттү. Биз аны жеттик буга. Мына ушул оор нерсе. Бирок өтмүш менен эч кандай эсептешпей коюу да туура эмес. Айттык го, андан бизге насип кылган үлүшүбүздү алышыбыз керек. Ал өтмүштүн сабагы гана. Муну мындай кылсак мындай болот экен да. Мындай кылып койсок мындай болмок экен. Муну мындай дегенибизде мындай болмок экен. Деп анын дагы сабагын болмок экен деп келечекке багыттайбыз. Көрдүңүздөрбү? Бирок андан артык эмес. Андан артык өтмүш менен жашап калуу бизди ийгиликтен алаксытып коет туугандар. Ийгилик бул келечектин продукциясы. Ийгилик биз багыт алган келечектин продукциясы. Ага биз азыр мамилебизди кылышыбыз керек. Өтмүш менен алаксып отуруп ала турган болсок, азыркы биздин учурубузда өтмүш менен отуруп ала турган болсок, келечекте бизге карап келаткан ийгиликке биз даяр болбой калабыз. Биз ийгиликти таппай калабыз. Тарыхыны ийгилик бизди таппай калат. Эмнеге биз өтмүштө калып калгандыгыбыз үчүн? Ошондуктан бул адаттан кутулуу керек. Кечиришибиз керек. Өтмүштөн кутулуунун жолу кечирүү. Эгер биз тарынткан болсо, кубаныч болгон болсо, ага шүгүр гана кылып коюу. Алхамдулилла, ошол нерсе болду, Кудайга шүгүр, бүттү. Андан артык эмес. Бизге азыркы абал баалуу, бизге азыркы абал маанилүү туугандар. Ушул абалыбыз менен жашашыбыз керек. Бирок келечекке бет алып. Өтмүштө калып калган туура эмес. Анда жыйынтыктайлы. Биздин ийгилигибизди качыра турган дагы бир оор кесепеттүү адат бул өтмүштө калып калуу. Ийгиликти утурулоо үчүн биз бүгүнкү жашоо менен келечекке багыт алышыбыз керек. Байланышыңыздар, бүгүнкү күндө байланышыңыздар, келечек үчүн чогуу иштейбиз иншалла.